Bismillahirrahmanirrahim. Urmatlı bir tuğanlar. Oroza ayından keyin ar birimiz özümüzdün jaşoobuzga göz çaptırıp göröylük. Egerde uşul 5 belgi bolgon bolsa, demek bizdin ibadatыбыз, orozabыз Kuda kalasa kabul boldu dep jakşı gümünde bolsak bolat. Alardın en birincisi oroza ayından keyin Oroza ayında qana жақсы işlerdi kılsak, oroza ayından keyin dagы ошол жақсы işler ulanıp, жақсылыктын артынан дагы жақсылыктар көбөйүп жаткан болсо, демек биздин ошол ороza айындагы ибадаттарыбыз Куда кааласа кабыл болду деп жакшы күмөн кылабыз. Экинчиси, өткөн күнөөлөргө ушул орозодон кийин тооба кылып, кайтып, кайгырып, өткөн нерсенин бардыгына артка таштап, жаңы барак ачып, күнөөлөргө тооба кылып, ошол нерсеге кайра кайтпаганга аракет кылып жашап баштасак, демек ушул ороза айында биз кылган аракетибиз Алла Таалага жагып, биз жакшы жака оңолуп баштаппыз деп билсек болот. Бул экинчиси. Үчүнчүсү, ушул ороза айында кылган ибадаттарым кабыл болбой калбады экен деген коркунуч болсо дагы, бул чынында адамдын жүрөгү тирик экендигинен, ушул чындап ороза айында жүрөгүнөн берилип ибадат кылган экендигинен кабар берген bir аламат, белги экен. Эң акыркысы, ошол орозодон кийин дагы Алла Тааланын буйруктары аткарылбай жаткан болсо, парыздар аткарылбай жаткан болсо, жүрөгүбүз тирик болуп, парызды аткара албай калдым, намазды аткара албай калдым, садаканы бере албай калдым, ушул орозону кармай албай калдым деп жүрөгүбүз тирик болуп, аткарылбай калган ибадаттарды көргөндө, билгенде, жүрөгүбүз тирик болуп кайгырып турган болсок, демек биз ушул ороза айында кармаган орозолорубуз кабыл болуп, жакшы иштерибиз кабыл болуп, Алла Таалам бизди жакшы көрүптүр деген bir белгилердин бири. Алла Таалам барыбызды ушул ороза айында ибадаты, орозосу кылган бардык жакшылыктары кабыл болгон өзүнүн сүйүктүү кулдарынан кылган болсун деп Алла Тааладан сурап кетебиз. Ороза ичинде кандай жакшы иштерди кылган болсок, аларды орозодон кийин дагы эселеп жакшы кылганга, аткарганга, амал кылганга Алла Таалам барыбызды насип кылган болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.